Германия 1939-жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап Европанын бир нече мамлекетин басып алышат. Германиянын экономикалык абалы чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүүлүккө жетүү үчүн фашисттик Германия 1941-жылы 22-июнда СССРге кол салган. Бул согушка кыргызстандыктардан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдей орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Даңк орденинин толук ээси болуп, 73 жоокер Советтик Союздун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болушкан. Биз турмушта аталардан кечкелип, алыстан согуш отун кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала бердик танк алдында тепселип. Биз турмушта агалардан кечкелип, алыста адам канын кечпедик. Агалар жарал элек биз үчүн, кала бердик бомба алдында тепселип. Батыштан келет мына сеспери, турат мына бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушуларымды, аталарды, агаларды эскерип.